эмнегедир ушул очередь жылбай жатат да. Берилбей жатат квартиралар. Берилбей жатат. Чындап эле жетпей жатат биздин ата Эми энелерибиз. ГИК деле бир өзүнчө бизнес болуп калды. Ооба. Колунда барлар 50% төрөп койсо, бул социально ориентированный проект болчу да башынан. Ушуну давайте парламенттен да көтөрүп, Алмаз Акунжанов сизге да кайрылам. 100% кошулам. Аябай орчундуу болуп атат. Эмнеге эл арасынан наразычылык болуп атат? Биз сезбей жатабыз дейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, мугалимдер, доктурлар биз сезбей жатабыз. Каражатыбыз жок болсо эле ошентип алынып калып атат деп арыздар көп келип атат. Эгер ошол хотя бы ошол социалдык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар маселесин чечип берсек, бул 10%. Мен ойлойм көп жактан деген мындай адилеттүү каралып атат деген эл арасында деле көп маселе ыраазычылык деле болот эле деп ойлойм да, Жасыл Түрксек. Давайте на контроль возьмем, пожалуйста. Макул. Рахмат. Колдойм. Рахмат. Урматтуу Элвира депутаттар. Жыргалбековна, кечиресиз. Тиги общественный транспорт боюнча дагы мэрияга кайрылганбыз, вице-мэрлер менен сүйлөшүп, жергиликтүү депутаттарга да кайрылганбыз. Анткени бул маселе ушул Бишкек мэриясына тийиштүү маселе да. Анан ушуну талкуулап сурандык, ушул толуктоолорду киргизгиле, тарифтерди өзгөрткүлө, ушул өзгөчө балдардын ата энелерине дагы мүмкүнчүлүк бергиле бекер жүргөнгө. Анткени чындап эле өтө врачтарга бир нече жолу барат, бир күндүн ичинде 4 поездка, 5 поездкага чейин болот да. Анан өзүнүн бир жолдору бар экен, балким ушул школьниктердин тулпар картасы менен колдонсо болот го. Ошондойду дагы балдарга эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга колдонсо, анда 600 сом турат экен ошол карта. Бирок бул деле акысыз эмес да. Анан ушул именно акысыз болгон бир тарифтерди карап бергиле деп сурандык, бирок бүгүнкү күнгө чейин пока ответ жок ошондой. Рахмат.